Жана алгач жолукканда эле болбой турганын айтып, шарт кетип эле калбапмын. Мага да, Кадырга да. Ал түгүл Сагындын ошол жерде кеңири жашашына да жакшы болмок экен. Аманы тирүү экен. Мен Сагынды сүйүп да, күтүп да, эмнеси болсо да кечирем деп канча жылдан бери үмүт менен жашап келе жатсам, а мунун кылганы бул. Эси жок. Сен ушул бойдон кетет экенсиң да. Кандай шайтан айдат сени? 10 жыл бир сонун, бир ширин болуп жашап келе жатканыбызда. Экөөбүз бири-бирибизден түрүүлөй ажырап, перзенттерибизди түрүүнүн жетими кылдык. Сизди кайсы дареке? Деп машиненин ээси суроо узатканда, акыры ой учугу табылгансып токтоду. Эки жагын каранып, мен ушул жерге, деп шашкалактап. Сиз бир аз күтө туруңуз, мен үйдөн акча алып чыгып берейин. Кайткан жеримде кол баштыгымды унутуп калыпмын, деп жалооруй. Жок, карындашым, андай дебе. Сенин ошол берген акчаңа мен байып, сен кемип кетпейсиң. Андан көрө сен көп ыйлаба. Жашоо ушундай. Эмнеге капаланганым мага туңгуюк болсо да, бирок мен жан дүйнөңдө маанилүү да, өкүнүчтүү да нерсем бар экенин сездим. Бактылуу бол, карындашым, мен ыраазымын, деп машинесин акырын жылдырып, өз жолуна түштү. Айнур үйүнө кирип эле буук түшүп жатып калды. Такыр турбады ошол күнү. Сагын аны таштап кеткен күндөрдө да мынтип жатып калган эмес эле. Асема ортодогу жымжыртыкты бузуп, сиз азыркы келген аялды тааныйсызбы? Жок, бирок көзүмө абдан жылуу учурады. Мен сага айттым го, түшүмө бир аял кирип жатат деп. Ошол аялга аябай окшош экен. Жүрөгүм да бир кызыктай боло түштү. Ал сизди Сагын деди го? Демек атыңыз Сагын турбайбы? Ата, сиз буга документ даярдап жаттыңыз эле. Атын ким дедиңиз? Кызым, иштерим менен болуп ага көңүл да бурбапмын, деп Кадырсыз жооп берди. Анын да жан дүйнөсү өтө ооруп турган. Кадыр түнү менен уктай албай чыкты. Мен бул сырдын түйүнүн чечишим керек. Канткен күндө да Айнурга жардам берейин. Сагындын мунун жашоосунда чоң ролу бардай сыяга, деп Айнурдун үйүнө барууну чечти. Айнур ага ошол эс алуу жайынын жанындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашаарын дареги менен айтып берген болчу. Ойлонбой жөнөдү. Коңгуроосун басып калды. Эшикти кимдир бирөө ачып жаткандай үн угулуп калды аңча. Жакшысызбы? Сизге ким керек эле? Жакшымын кызым, Айнур барбы? Ооба, бирок чыга албайт. Кечээден бери таба айнып жатты эле. А менин кирүүмө мүмкүнбү? Албетте кириңиз. Өзү да айылдан меймандар келип, жан эле чайга отурганбыз. Кадыр ичкери кирди. Үй ичи көп деле жасалгалуу эмес, бирок таптаза. Ар буюм өз ордунда. Айнурдун бул сапатын баалап койду. Төрдө аксакал менен байбичеси отурат. Алар менен жылуу жумшак саламдашып, сурашып отуруп калды. Аңгыча аркы бөлмөдөн Айнур да чыга келип суз учурашты. Отурган карыя менен кемпир Сагындын ата энеси эле. Айнурдан кабар алып коелу деп эрте менен эрте келишкен. Айылда эрте туруп, эртелеп тирилик башталат эмеспи? Эне байкуш Айнурдун өмүн көрүп, кейип-кепчип эле жатып калды. Арасында уулундаша өттү. Бирок тээ жүрөк тереңинде Сагынга болгон чыныгы же көрдүмү жок. Кадыр сөздү эмнеден баштаарын билбей, аба, кайдан келдиңиз? Балам айылдан. Ушул келиним Айнурдан кабар алып коелу деп байбиче экөөбүз, деди да Кадырдан көзүн албай карап калды. Сагындын атасы өтө күчтүү, кыраакы, акылман, баарын байкап турган тил билеги киши. Ал Кадырдын кулагы үстүндөгү эки элидей куюлуп, кара чачтардан бөлүнүп турган топ ак чачка көзү түшкөн. Касиеттүү жигит экенсиң, деп койду. Ооба, мага да көптөр айтышат. Бирок мен маани деле бербейм. Менин да жаш кезимде дал сеникиндей чачым болчу. Эми башым аппак болуп, уң сээп кеткендей кууланып калбадыбы? Деп Кадыр бир нерсени айтайын деп барып, оозун жыя салды да ойлоно түштү. Мени тарбиялаган апам биле жүр. Атаңдын да чачында басып койгондой чачы бар экен. Апаң айткан болчу дебеди беле? Эми андай адамдар көп да деп ойлонгончо, аксакалды карап алды. Окшоштуктарын издеп. Койчу, мен эмне болуп жатам? Киргенимди да унута түшүп, башка нукка бурулуп кеткеним эмнеси? Кой, Айнурду сыртка чык дейин деп абадан бата сурады. Айнурга акырын ишарат берип сыртка чыкты. Эмнеге келдиңиз? Мени уятка калтырбадыңызбы? Айнуш, кечир, келбесем болбойт эле. Мынча ташбоор болбосоңчу. Сен мени ойлодуңбу? Кой, андан көрө жылуураак кийинип чыксаң, кеңири сүйлөшөлү. Мен келген себебимди жылдыра турайын.
тиги кайнатаң боюнча айтып берчи. Мени бир сөз менен кызыктырып туруп алды, деп Кадыр аксакалга илешип. Айлана капкараңгы. Эч бир жерде шоола кирген жылчык жок. Каңырсаган кандын жытынан көөн айланат. Отурган жери сыз. Дубалдары да муздак. Бетондолгон сыяктуу. Дал ушул жерде жаткан келин өйдө болууга умтулду. Жер таянып туруп барат кайра кулады. Тооба, жаратканым, мени дагы кандай күнгө салдың? Же өлүп калдымбы? Өлүп калсам эмнеге кепинделбедим? Кийим менен эле көмүп сала бериштиби? Ооба да, мен эмнеге кепинделмекмин? Мени көмбөй, айталага таштап салышса да аздык кылат. А сурагым качан башталат? Эмне деп жооп берем жаратканга? Кайсы кылган сөөп иштерими айтып берем? Жок дегенде бирөө да болсо мейли эле. Же келме билбедим. Оозумда тообам болбоду. Намазды кой. Адам баласында эң биринчи адамгерчилик, ыйман болуш керек го. Эми акылыма киргенсип ойлогонумду кара. Неси болсо да баары кеч, бүттү, деп ооруган жери сыздай ойлонуп жатты. Бул баягында 40 чыга элек кызын Айнурга таштап кеткен Чолпон эле. Чолпон тим эле кудуңдап, оюнда эч нерсе жок, сагызды бээ деп чайнап, машиненин алдында баратты. Жанындагы адам менен бир көргөндө эле ысык болуп кеткен. Бир жолу базарда мөмө-чөмө алайын деп жүргөн, ичи билинип калган, аңгыча. Чоң кыз, капчыгыңыз түшүп калды. Кана, рахмат сизге. Аз болгондо үйгө да жөө кетмекмин. Ушул акыбалыңыз менен базарга киргениңиз кандай? Жүк көтөргөнгө да болбойт сизге. Жолдошуңузду жөнөйтпөйт белеңиз? Жолдошум жок. Ошого өзүм келдим да. Кечиресиз. Анда мен жардамдашайын. Азырынча зарыл деле ишим жок. Кубат ушинтип кыз келиндерди кылта кайылчу. Ичинен сүйүнө түштү. Бир болсо бүгүн ол жолу болдум деп. Канчанчы кабат? 3-кө көтөрүлө бериңиз. Экөө чайлашып отурду. Чолпон жанагындай жоосунсуз жоруктарды жасаганы менен бат алданчак, ишенчээк, анан такыр ичинде сыр сактачу эмес. Башынан өткөргөндөрдү да баарын саймедиреп, жаадырып Кубатка айтып берди. Ай, деп чындап күйгөн адам болуп. Аябай эле кордук көрүпсүз. Сиздей жапжаш келиндерге мындай жашаш туура эмес. Сиз өзүңүздү карап, өзүңүздү сүйүүмүз. Өткөн күндөрүңүздү такыр эске салбаңыз. Бүгүндөн баштап 180 градуска бурулуңуз. Мына ушинтип Кубат Чолпонду арбап бат-баттан кабар алып турчу болду. Жер жемиштерди, азык-түлүктөрдү ташып турду. Бирок анын оюн бир гана нерсе ренжитип турган. Ичиндеги баласын төрөгөндө эмне кылыш керек? Кантип жоготсок экен деп. Адаттагыдай Чолпондон кабар алган киши болуп келип калды. Чопа, кандайсың? Ден соолуктарың? Шүгүр. Кубат, сендей жакшы адамдар көп болсо, кандай идеалдуу мырзасың. Сени кантип кыз келиндер көрбөй жүрүшөт экен десең. Мага материалдык да, моралдык да көп жардам бердиң. Бул жакшылыктарыңды эч качан унутпаймын. Андай дебе, бул менин адамдык парзым. Сендей жакшынакай келинге кыйналып жаткан мезгилде жардам берип койбосом жигиттик болбос. Колумдан келип турса, сендейлердин көбүнүн көңүлүн алам али, деп арам оюн билгизбей. Ооба десең, айткандарың туура, деп Чолпон ичин сылап койду. Чопа, мен сени менен жакшылап сүйлөшкөнү келдим. Мен кайда барат элем? Эч жакка шашылбайм, кулагым сизде, деп жылмайып. Чолпон, сен сулуу, ары жылдыздуу жан экенсиң. Мен сенин ордунда болгонумда өлө сулуулугумду пайдаланмакмын. Койчу, кантип эле? Мен көп деле сулуу эмесмин. Аял киши кулагы менен сүйөт эмеспи? Кубат мындайга профессионал болуп калган да. Чш. Бул кебиңди менден бөлөк эч ким укпасын. Мен сага болгонун айтып жатам. Сени ойлоп күн алыс кыйналчу болдум. Келечегиңди, жашооңду. Жада калса төрөгөн соң жумушта таап койдум. Кубат, кантип эле? А мобучу, деп ичин сөөмөйү менен такай. Мына акылдуум. Мен дал ушуну айткым келген. Сен Кудайым насип кылып эсенчилик болсо төрө. Анан аны тууган туушканга берип кой. Аны 9 ай көтөргөнүң аз келгенсип, 1 жыл толук карайсың. Боогу менен боргайнап. Аны бастырасың дагы 1 жыл. Анан сүйлөтөсүң 1 жыл. Анын арасында түн кечип уйкудан, ал түгүл жакшы жерлерден, маараке концерттерден каласың. Ошону менен 3 жыл өтүп жатабы?
Ал мезгилде сен карып да кетесиң. Мына ошондо сени бир эркек карайт бекен, гүлдөй өмүрүмдү айып кылып. Менин бир жеңем бар эле. Агам менен ажырашып кетип, дал сага окшоп ичиндегиси менен кете берди. Кийин төрөөрү менен баласын күйөөсүнө таштап, эми сурай берипсиң, азыр тим эле адам тааныбайт. Үйлөрдү алып, машинени тээп, койчу деге. Кыскасы жашоо ошонуку, деп жеңесине айткан жерин кошуп, апыртып койду. Кандай болор экен? Айтканымдын жүйөсү бардай. Сен айткандай жарытылуу деле жашоодо жашабасам. Бирок ата-энемдерге, туугандарыма али бул ишимди билдире элекмин. Мен Бишкекке кеттим. Чалып турам деп аларды алдагам. Ошодон бери бирөө жарым көрүп калбасын деп корунуп чыгып, корунуп кирем. Эгер баланы билишсе, атам мени соо койбойт дей бер. Башында алдырып коеюн дегем. Бирок төрөбөй калуу коркунучу көбүрөөк дешкен. Мен ушинтип эле жүрбөстүрмүн. Мага да жакшы күн келер деп тек койбодумбу? Эмнеси болсо да мен өзүм кылдым. Ошондо сагынды азгырбай, өз бүлөсү менен тек койгондо, мен да өз тегимди таап, эмгиче бактылуу да болуп калат белем, деп көзүнө жаш ала. Алтыным, кой ыйлаба. Сага ыйлаганга болбойт. Сага азыр күч кубат керек. Андан көрө дарман топто. Баса, сен сагынын аялын тааныйсыңбы? Тааныбагандачы? Ал 2 уулу менен бой жүрөт. Чыйрак экен. Мен болсо бирөөнү төрөбөй жатып жүдөп. Мамилеңер барбы? Ай, кайдан? Мен анын эрин тартып алып жатсам, кайдагы мамилени айтасың? Деги айтам да. Чолпон, сен бир азаматтык кыласың, алтын. Төрөп 20 күндөй болгондо балаңды аласың да Айнурга барасың. Дал ушул учурда Чолпон, жок. Жок жомокту айтпа. Мен анын алдына баргыдай, ал ким? Өлсөм да барбайм мага жалдырап. Охо, ал ошондо кырына чыгат да, акыбалың ушул экен го деп. Андай күндү элестете да албайм. Анан эмне кыл дейсиң? Мейли төрөп түшүп жүдөп, мен айткандай отура бер. Сага ким бүйөт? Канчага жашыгынат экенсиң? Баланы ошондо ата-энеңден кантип жашырып жашаганыңды көрөм. Ким багат сени? Мен кеттим деп амал көйлүккө салып коркута. Кубат, мейли мага бир аз убакыт бер. Мен төрөгөнүмө дагы 10-15 күн бар. Ал арада мен бир чечимге келемин. Ким эле болсо да дароо көнө коебошун, менден жакшы түшүнөсүң. Ичимден чыкканды күндөшмө берип жатсам, мындан өткөн оор нерсе жоктур. Андан көрө мага бир аз акча берип тур. Балага ороо чулгосуна, төрөтканага да керек болот. Жана эле ушинтпейсиңби? Мен муну азырынча алып тур, деп 5 миңдикти колуна кармата үйдөн чыгып кетти. Чолпон аман эсен төрөп, белин бууп, Кубат айткан ойго баш ийип берди. Баш ийбеске аргасы да жок эле. Баягында келип Айнурга боорунан чыккан кызын таштап кете бербедиби? Сыртта күтүп турган машина ээси ушул Кубат болчу. Эми мынтип же кор экени, же тор экени белгисиз жайда жатат. Эмне дешер экен? Сизди көрүп кайненем баары бир күйөөмдүн апасы да кызганып калды. Аны сиз кайдан сезмексиз? Чыгып баратканыңызда көзүн сүзө карабадыбы? Эми болсо мен кантип көп убакытка чыга алам? Алар бүгүн келишсе, бүгүн эле кете коюшпастыр, Ооба. Дайыма келгенде 2-3 күн турушат. Бирок ошондо да жүрөктөрү сыгылып, кеткенге шашылышат. Кой Айнур, мен 2-3 күнгө дейре жок болуп кетем. Ансыз да араң дегенде таңдатырдым. Же андай да убакыт да өтпөйт экен. Сен көп кыжалаттана бербей, кир да, аз мөөнөткө иштерим чыгып калды эле де, сага рахмат дагы. Ошончо жылдан бери аларды сыйлап келе жатыпсың. Ооба десеңиз, эгер күйөөмдүн ата-энеси болбогондо, мен деле эбак өз турмушум менен кетер элем. Ал түгүл анда дагы да жаш болчумун. Карысы бардын ырысы бар дегендей, ушу күйөөмдүн ата-энеси да көзүнө көрүнбөй, алда кимдир бирөөнү жетелеп кете бербедиби? А мен ушулардын ак батасын алып калайын деп сабыр менен отурган. Айткам сизге, же маңдайдан сылап тосуп алчу өз апам жок. А атам болсо чалдык үйдө өгөй, апамдын сөзүнөн чыга албайт. Мен сенин ушунчалык сабырдуулугуңду, тазалыгыңды өтө баалайм. Кир эми, кире кой Айнуш. Мен сени канча болсо да күтүп турам. Койбодуңуз да, кирейинчи, деп Айнуш айдоот басып кетти. Ата, апа чай ичтиңиздерби? Менин бир аз ишим чыгып калды. Көпкө кармалбаймын. Капа болбой отуруп эс ала туруңуздар. Ушул маалда баары бир аял эмеспи? Кайненеси сынаган адам болуп 2 кашым көтөрө. Кайда барасың? Жанагы келген жөн киши өңдөнбөйт.
Экөөң бирге иштейсиңерби? Ой, болбогур кетти, эмне кыласың? Бул шаарда мынтип кыбырабасаң ачка каласың. Сенин ишиң эмне? Деп кайнатасы бакылдай. Айттым, койдум да. Өзү билет да эмне, менден сурайт беле. Сурабай деле кете берсе, биз бирдемке дейт белек. Деп этегинде жок эле ушакты дасторконго кага. Мейли балам, бара кой. Мен акырын шаарыңарга айланып келем. Ишиңди бүтүрө бер. Кана эмесе жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Үйүң башка, казаның ашка толсун. Жолдоруң ачык, маңдайың жарык болсун. Эмне тилесең тилегине жет. Алдагы балдарымдын күнүн көр. Биз сага ыраазыбыз, деп кайнатасы алакан жайып ата берди. Мына ушуну ыймандуу карлык десе болот. Учурда каарыларыбыздын ак бата айтканы бар, айтпаганы бар. Айнур алардын ыраазычылыгын алып чыгып кетти. Күтүп калбадыңызбы? Айнур, мен сени өмүр бою болсо да күтөм. Сен мага оң эле жооп берсең болду. Андай дебеңиз, экөөбүздүн али алдыда сырдуу чечиле элек түйүндөр күтүп турат сыяктуу. Эки өтүнч. Адамдар аз жайдан орун алышты. Айнур, кечээ эмнеге качып кеттиң? Мен аябай кабатырландым. Сенин акыбалыңды да көрүп боорум ооруп кетти. Билем, сагын дедиң беле? Сагындын сенин турмушуңда маанилүү орду бар экенин. Бирок кандайча экенине башым жетпейт. Мен сени менен сагынды сүйлөшөлү деп келсем, сенин кайнатаңды көрүп, ал таптакыр оюмду буруп салды. Мүмкүн Кудайым ушуну насип кылып бергендир. Мейли, күйөөңдүн ата энеси тууралуу айтып бер. Эми алар жөнүндө эмнени айтам? Бир уул, эки кызды тарбиялашты. Кайнежем менин күйөөм, анан кайынсиңдим бар. Кайненем биринчи перзентин жоготуп алып, кийинкилерин удаа төрүп алыптыр. Үчөөнүн аралыгы 1–1,5 жаштан. Кайнатам өкмөт ишинде. Кайненем жашында сакманчы болуп иштептир. Ошол, дагы эмнесин айтайын? Азыр айылда элдин алды дебесен да, элден кем калбай жашап жүрүшөт. Чоң кайнежемдин туң уулу алардын колунда. Кайненем кичинекейинде багып, кайра кызына берсе, аларга көнбөй баса берген. Биз ошого шаарда туруп калдык. Көрдүңүз го, кайненем өзү да чыйрак. Эки келиндин кызматын өзү ардан бери аткарып салат. Бирөөнүн ишине да алымсынбайт. Ушундай деп ойлуу боло калды. Эмнеге мынча кызыктыңыз? Мен сени акылдуу, баамчыл деп жүрсөм, сенин көңүлүмдөн орун ала албаганымды бир нерседен сезип койдум. Сен мени канчадан бери көрүп жүрөсүң, кайнатаңды да. Эмнеге экөөбүздүн чачыбыздагы окшоштуктарды байкабадың? А мени атаң көргөндө эле чазымды баамдап жатпайбы? Сиздин айтканыңыз да туура. Сиз эмес, сизге чейин да канча жакшы дагы, жаман дагы окуяларга туш болдум. Бой келинге эми өзү да жармашып илеше берет тура. Бирок менин эч көңүлүм жибибей, жүрөгүмдөгү муздар эрибей койду. Мүнөзүм ушундай экен. Эркектин эң алдыңкысы сизде эле болот. Сөзүңүз орундуу, өзүңүз токтоо, анан калса колу ачык, адамгерчиликтүүсүз. Аял затына мындай эркектен артык дагы эмне керек? Ошентсе да эки адамдын жылдыздары келишсе гана турмуш уланат. Мен сизди сыйлаймын, бирок сиз элестеткенчелик берилип сүйө албаймын. Сизге ысык тамак бергеним менен көңүлүм муздап турса, кийимдериңизди тазартканым менен жүрөгүм кирдеп турса, көшөгөңүздү көгөртпөй чачыңызды агартып турсам, анда сизге жашоо жыргалынын канчалык артыкчылыгы бар? Түшүнөм, Айнур. Менин да башымдан көп нерселер өттү. Тагдырдын суусун сиңирдим, оор ташын көтөрдүм. Шамалында уйгактай тоголонуп учтум. Боронунда жубайымды жоготуп алып уулудум. Эми болсо жалгыз кызымды эч тутуп жашап келем. Жалгызымдын көңүлү деп, бирөөгө кор болбосун деп же үйлөнбөдүм. Бир ыргакта баратканда өзүмдү кезиктирип калбадымбы? Мага сүйүү эми такыр келбестир дечү элем. Мындай жашта арасат калган жаман тура. Балдар үйүндө керелден кечке терезеден башым чыкчу эмес. Мени да бирөө жарым издеп келер, же алып кетер деп. Бирок апам өтүп кеткендигин уккандан соң, бар үмүтүмдү үзүп койдум. Кечээ эле эс тартканымда, атаң тирүү болсо керек деген сөздү угуп, дагы үмүт пайда болду. Анан эле кайнатаң менен чачымдын окшоштуктарын көрүп, эми ой экен да, атам ушул болуп калсачы деп жаман оюмда. Анан атаң тууралуу билейинчи дегеним ошондон. Мен эми түшүнбөдүмбү? Сиз эмес, өзүм да кызыгып калдым. Бирок сиздин апаңыз дүйнөдөн өтүп кеткен, а кайнатам бир эле аял алган да. Экөө бир класста окушуп, сүйлөшүп, анан баш кошушкан деп калышат. Кызык. Ооба да. Мен жөн эле божомолдодум. Сен үйгө киргенде кайненеңден акырын сурачы. Кайнатаңдын көңүлдөшү болгонбу же жокпу?
Анан жанагы түн перзенти учуп кетиптир дедиң го. Аны качан, кайсыл жерде төрөгөн макулбу? Макул. Анда мен үйгө эртерээк барайын. Алгач аларга тамак берип, энемди жуундуруп, анан атам уктаганда акырын кепке тартайын. Сүйлөштүк Айнур. Сен мени туура түшүн. Ата эңе деген башка тура. Ушунчалык аларды көргүм келчү. Ал кыялым азырга чейин жүрбөйбү? Апам өтүп кетсе да атам бар да. Аны таап, бир өмүр бактылуу кылгым келет. Канча аракет кылып издебедим дейсиң? Байлык, акчам ошончо. Бирок бир жерим өксүк. Ошол өзүм тарбияланган балдар үйүнө көп акча сарптап жардам берем. Каарылар үйүнө бардым. Баарын тизмектеп териштирдим. Кызыгы тооба. Баарынын перзенти болгон, бүлөөсү бар. Арман дүйнө десең. Бирөөгө зар, бирөөгө кор, Ал жакка жардам берем, колумдан келишинче. Мейли, Айнур ата эңенди жакшы сыйлап кетир. Сен да көрөсүң карыганда. Эртең эмне болоорун билбейбиз да. Мейли, капа боло бербеңиз. Айдын 15-и караңгы, 15-и жарык. Жакшы күндөр алдыда, Кудайым буйруса деп, Айнур ордунан козголду. Чолпондун эриндери кеберсип, кургап, суу ичкиси келип, шилекейин араңдан зорго жутуп какап кетти. Какаганда кабырга тушу сыздап, сайышып, оорубаган жери калбады бейм. «Ии» деп оор үшкүрүп күбүрөндү. Тозокко түшкөндө болуп көрбөгөндөй суу сатып, кан, ириң жуттурам дейт экен жараткан. Мына ошол азапта беймин деп дагы ойго берилип жатканда, кимдир бирөө эшикти калдыратып ачып, дагы бирөөнү малды айдагандай мамиле менен белине бир тээп киргизип, эшикти кайра жаап койду. Тиги байкуш күп этип босогодон өйдөсүн алып жатып калды. Кыймылсыз, үн жок тигиге чолпон эптеп сүйрөлүп жетип, «Эй, кимсиң? Тирүүсүңбү?» деп азаптуу онтоп. Байкушум, фенда менде шорду белемсиң?» деп чолпон өзү калып, ага боору ооруп кетти. Же күн экени, же түн экени белгисиз, жанагы эшик кайра ачылып, чоң табакка бир нерсе койду да жаап кетти. Анын баскан кадамынын дабышы арак барып угулбай калды. Жаңырып жатат. Демек сыртта узун коридор бар экен деп чолпон маани берип. Тиги жаткан не деген убакта? Ким бар? Суу деп шыбырап. Өзүңө келдиңби? Жакшы элесиңби? Жаныңа коюп койгом. Өзүңө ыңгайлаштырып иче бер. Рахмат деп акырын баш көтөрүп, жаткан калытта кырына оодарылып, чыканак менен жер таяна, бир колу менен суу алып ичти. Ох, Кудайга шүгүр деп кайра жатып калды. Ал азыр кечегисин эстебей, ооруксунган жаны менен алек болуп жатты. Кадыр үйгө ойлуу кирди. Чай ичесизби деп үй кызматчысы шыпылдай. Жок, рахмат, мен бир аз эс алайын. Аңгыча ашканадан көрүнгөн Сагым. Ассаламу алейкум, Кадыр ага. Валейкум ассалам. Тынч отурасыңарбы деп мындай эле сурап койду. Ооба, жакшы. Асема шаарга түшүп кеткен, жумуштарым бар деп. Мен Галина эжеге жардамдашып жаткам. Мейли, кел сүйлөшөлүчү. Кечээ мени менен келген айымды чын эле тааныбайсыңбы? Жок, ушунчалык аракет кылдым. Эч өзүмө жакындык таба албай койдум. Бирок Асемага айткан элем. Түшүмө 2 тестер бала менен бир аял кирчү болду деп. Ошол түшүмдө көргөн аялга абдан окшош экен. Деп Кадыр кайрадан ой тарта, алгач Айнурдун кайнатасынын жашоосу менен таанышайын. Бул эч жакка кача койбос деп. Мени ал айымыңыз Сагын деди. Мени кимдир бирөөгө окшоштурду бейм? Жок, сен жаңылышасың. Анын жашоосунда сенин ордуң маанилүүдөй. Ал эч качан жаңылышпайт. Сени бир көрүп эле Сагын дебедиби? Демек сенин атың Сагын болгон. Анын күйөөсү 2 уулу менен аны таштап, бирөөнү ээрчип, үйдөн чыгып кетиптир. Менимче андан соң сен анын жаралуу жашоосуна кирип, анын ишеничин актай албай, Айнурдун сезимдерин таптакыр жок кылган белемсиң. Мен ошончо жалындым, айттым, түшүндүрдүм, бирок менин сунушума көнбөй келет. Ал аябай аруу, таза келин. Сагын үнсүз туруп калды. Айнур эшиктен кирип эле кайната кайненесине салам берди. Колун көкүрөк үстүнө коюп, жакасын кымтына. Жакшы отурдуңуздарбы? Айжан ысык чай берип жатабы? Кел балам, колуң бооруңда, чоңдорго заат көрсөткөнүм жакшы. Ушунуңдан жазба, айланайын. Айжан сиңдиң жакшы тарбия алыптыр. Кемпир экөөбүз алкышыбызды айтып өттүк деп атасы сүйүнө.
Миң мертебе шүгүр. Ушул жашоомо да сиздер бар. Мен эч качан кыйналбаймын ата, деп Айнур да толкундана. Айнур кызым, миң мертебе, миң бир шүгүр дебегин. Анда мунун мааниси чектелип калат. Чексиз шүгүр, чексиз ыраазымын дегин. Балдарыңды да ушинтип тарбияла, деп атасы туура оюн айтып өттү. Ой ата, таптакыр маани бербептирмин чын эле. Сиз аябай акылдуусуз. Эми сөзсүз ушинтип айтам, деп Айнур сырткы кийимин чечип ийилди да ашканага кирип кетти. Айжан кел, атам менен энем чүчпараны жакшы көрүшөт. Экөөлө кыла коелу, деп кечки оокатына камына кирди. Кечки чайды ичишип, чоң ата неберелери менен аркы бөлмөгө киришип, өткөндөрдү баяндап, аларга тарбиялуу нерселерди айтып жатты. Айнур энесин жуунчу бөлмөгө киргизип, жаш баладай жуунта баштады. Айнура, жүрөгүң тоо экен сенин. Эмнеге эне? Деп Айнур суроолуу жылмая. Деги да, тиги өрүскүлдү багып алганыңа таң берем да. Билинбей аның да чоңоюп каптыр. Сагының антип кетти. 3 баланы зыңкыйып тарбиялап жатасың. Тагдырдын сыноосу экен эне. Бешенеме ушул күндөр жазылыптыр. Атам айткандай чексиз шүгүр ушунусуна да. Жамандарым чоңоюшса, мээнетинди кайтарышар. Адепсизден адеп үйрөн дегендей. Аталарынын кылгандарын көрүп калышты. Турмушта андай болбошко аракет кылышар деген ниеттемин. О мин, ниет кыла бер балам. Рахмат сага, байбиче бол. Чачыма эмне сүйкөдүң? Жумшак эле болуп калды да. Айылда ушул 4 чачымдын да чатышын чыгара албай, май сүйкөп анан тарайм. Кайра эле жуушка туура келет. Бул чач жумшартуучу эне, кетериңизди алып берем. Чачыңызды жууп бүтүп, ушул жумшарткычты шыбайсыз да. 10 мүнөттөй коюп коесуз. Анан тарап чайкай бересиз. Жакшы эле болбодубу? Ошондой кыл, деп эне кудумдап алды. Жуундуруп, тырмактарын алып, кулактарын тазалап, бетине кечки бет майдан сүйкөп, кийиндирип, тымпыйтып отургузуп койду. Айнур, кел балам, бата берип коеюн. Биздин да бешенебизге сендей келинди насип кылган жаратканыма чексиз шүгүр. Бизге кандай сый көрсөтсөң, балдарыңдан көрө ылайым. Үй үчүн келген мейманга кенен, берчү оокатың белем болсун. Гүлдөй өмүрүм соолубасын, жамандык тоорубасын. Зоболоң бийик, намысың ыйык. Кас санагандарым пас болсун. О мин, деп эки алаканын жая, жүзүн чая бата тартты. Эне чарчабадыңызбы? Эс аласызбы? Ол да балам, ай, эмне кылганыма чарчайын. Керелден кечки оозум тынбады. Жаттым жерге жабышып. Жакшы анда. Экөөбүз кенен кесир сүйлөшүп отуралы эне. Такыр мага жаш кезиңизди айтпадыңыз. Бир эске салбайлыбы? Мага да сабак болчу окуяларыңыз бардыр. Кайдан мынтип ойлоно калдың? Теги эле сурачу эмес элең деп эне суроолуу да, жагымдуу да карап турду. Бул көрүнүшү Айнурга айтып берүүнү эне да каалап турган. Айнур, бул жалганда биз кам сүт эмген пенделер, бири-бирибизди кадырлай албай, сый көрсөткөнгө акылыбыз жеткен менен колубуз жетпей, көңүл ордун таба да, толтура да албай, же жакшылык тартуулабай, бири-бирибизди ушактап, жектеп, анан түгөтүп, о дүйнөгө кеткен соң, ал жакшы киши эле деп калт күбөрөмшетип, өзүбүздү алдап келебиз. Айтайын дегеним, сен бизге келин болуп келгенден бир кабак чытыганыңды, бизге болгон акарат кептериңди, ит сыяктуу кыялдарыңды, чорт мүнөзүңдү, эки ачалуу тилиңди такыр көргөн жокпуз. Көрсөтпөдүң да. Муну мындай коеюн. Уулу сени тирүүлөй эле тозокко салып кете бербедиби? Эси жогум. Ишенген таянган туягыбыз эле. Сен менден жакшы билесиң. Ал да сендей бала кыял, жоомарт, эмгекке бушкан, ишенчек эле. Ошол ишенчектигинен бирөөнүн тилине кирип, бирөө менен басып кетти да. Сенин чыдамкайлыгыңа, айкөлдүгүнө, жүрөгүңдүн тоодой чоңдугуна баада берем, таң берем. Кудайым сени өзү сактасын. Эми сөз кезеги келип калып, сага болгон ыраазычылыгымды айтып коеюн. Бүгүн бармын, эртең жокмун. Мен сага эки дүйнө ыраазымын, Айнур. Эгер сенден башка бирөө өткөн кеткенди сураганда макул болбор элем. Сенин ушуга да ылайык кызматым өтпөдү дейсиңби? Айтса айтайын, жакшылап угуп ал анда. Бирин эстесем, бирин унутуп да калдым бейм? Мен кичинекейимден эч кыйын жашоо көрбөдүм. Баардар үй бүлөдө чоңойдум. Керилген маралдай көзгө жагымдуу, суйкайган кыз болдум. Атаң менен бир класста окудук. Экөөбүздүн сүйүү отубуз биригип, ышкыбыз артып, күндөн күнгө жалындай берди.
Ырактан болсо да көз караштарыбыз менен сүйүүбүздү, сагынычыбызды, айта турган сөзүбүздү билдирчүбүз. Анда заман ошондой эле. Кыз баланын колун кармап турууда өңгөрүнчү. Бир гана 3 бүктөлгөн кат менен сүйлөштүбүз. Мисалы: «Салам кат», «Саламатсыңбы Назик», «Саламым менен мен» деп, анан сүйүү жөнүндө билген ырлардан 3-4 сап жазып койчубуз. Бүгүнкүдөй сүйүү ырларына бутуң чалынчу эмес мезгилде. Эң көп жазылганы Алыкул Осмоновдун ырлары болор эле. Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден деп. Ушул ырды мен алиге жатка билем. Мектепте каттуу кармайт эле бизде. Кокус жана кат бирөөнүн эле колуна түшүп калса, эртеси бут айылдын оозунда сен элең да. Ошондуктан тартип өтө күчтүү эле. Мектептин чогулушуна, анан кыздар кеңешинин жыйынына түшчүсүң. Кээ бир эжекелерибиз бетибизден чымчып, чачыбыздан тартышчу. Ошол мугалимдер көрсө кыйын экен. Анан жылдар өтүп атаң экөөбүз мектепти чогуу аяктадык. Анын атасы менин атам дос эле. Сүйлөшүп эле баш коштурушту. Атаң менен сонун эстен кеткис күндөрдү өткөрдүк. Мен келин болуп барарым менен жайлоого кеттик. Тоонун мелүүн соккон абасына жүзүмдү күндө тосчумун. Айлананын тазалыгын, жыпар-жытын айт. Мен азыркы жаштарга айтар элем. Азыр эми барчылыктын заманы экен. Баш кошушуп эле аселай дешип чет өлкөгө кетишет тура. Жок, мен таптакыр каршымын. Өз жерибиздин сулуулугуна эч бир жер тең келбейт мен үчүн. Өлкөбүз бүт тоолор менен курчалган. Кайсы тарабына барам десе да. Анан атаң экөөбүздүн сүйүүбүз дагы да калоолонуп, бири-бирибизсиз күн өткөрө албай калдык. Эртең менен мен уйларды саап берем. Алардын сүтүн тарткыча атаң оттуу жерге айдап келчү. Ага чейин бүт жумуштарымды кылып, чай даярдап, өзүн да ичпей күтүп турчумун. Эркек киши же үй кожоюну келгенде анан тамактанчубуз. Бул деген эркек кишини сыйлап, кадырлоо. Апам ыраматтылык эркекке болгон сыйды көп эле үйрөттү. Кийимдерин аттаба, жерде бөөдө жатпасын, эскирген кийимдерин кыркып үй тиричилигине иштетпе, керексизин өрттөп сал, төргө олтургуз, астына өзүмчө палпылдата төшөнчү сал, аны үй бүлө башы де, эркекти тик багып караба, кандай гана мүнөзү болбосун, сыпайылык менен мамиле жаса деп. Ошол апамдын берген тарбиясы менин бактылуу болушума түрткү болду. Ушундай сыйды көрсөтүп жатсам, атаң да аша чаап кетпеди. Ал менден өтүп жылуу мамиле кылды, деп бир нерсени эстегендей күлүп алды. Уялбай эле айтайын, атаң жүрөгү элжиреп мени жакшы көрүп кеткенде, жаш баладай таптак көтөрүп айлантып ойнотчу. Ай болду, башым айланып кетти, десем болбой, ал ан сайын кыймылын күчөтчү. Ошондой бактылуу күндөрүбүз көп эле болду. Ошол жайда жайлоодон кош бойлуу болуп түштүм. Атаңдын кубанычында чек жок. Мурдагыдан да үстүмөн үргүлөт. Айлуу түндө таңды аттырып ийчүбүз. Наристебизге ысым коюп чыгабыз. Ал кыздардын, мен уулдардын ысымын таап жарышчубуз. Мен жол болду десем, ал Гүлзат дейт. Анан мен уулдардын ысымын таппай калсам, көрдүңбү, кыздуу болот экенбиз деп дердеңдейт. Ал таппай калса, ана уулдуу болот экенбиз дейм. Кыскасы, ай күнүмөз жетип, бир күнү толгоон башталып калбаспы. 2 айылдан кийин райондук төрөткана бар. Азыр деле иштейт, билесиңби? Баратабыз, кан кете баштады. Атаң байкуш ушунчалык боорукер болбосочу, ыйлап алган. Төрөт үйүнө барып кабыл алуучу алгачкы бөлмөсүндө эле биз карай албайбыз. Өтө кооктуу дешип шаарга айдашты. Шаарга жеткиче эптеп чыдадым. Биринчи төрөтүм болгон үчүн толгоо көп саатка созулду. Болбосо экинчи, үчүнчүңдө бат эле 2 бөлүнүп аласың да. Аябай кыйналдым. Ал убакта күйөөңдү, жандоочуларымды киргизчү эмес. Мен тыпылдап терим агып, алым да кетип баратты. Белим үзүлө түшкөн сүйлөөгө дарманым жок. Бир убакта күчүңдү кайра топто, мына аз калды. Биздин кичинекейибиз келе жатат. Өзүңдү бош кой, чукур дем ал. Ыйын, аз калды. Кана, деп мени алаксытып да, алдашып да, төрөттүн ийгиликтүү жыйынтыгын күтүп жатышты. Бир убакта өзүм кайрадан жарык дүйнөгө келе түшкөндөй болуп, көздөрүм ачыла түштү. Ба! Эткен үндөн улам, башымды көтөрүп баламды караганга үлгүрдүм. Артында бир бармак басым калы бар экен. Ошону билем, калганын билбейм. Өзүмдү жоготуп коюп турмун. 6 саатта өзүмө келдим. Атаң байкуш сыртта ыйлап,
Мага баланын кереги жок. Жубайыңды тирүү алып калгыла деп кайра жалынат экен. Кудайым ошондо оозуна сала бергенби? Өзүмө келип, өзүмдү ырастап, баламды сурасам, сабыр кылышымды. Бала да кыйналып жок болуп калганын айтышты. Ошондо дагы өзүмдөн кетиптирмин. Көпкө барып белим түзөлдү. Кийин атаңдан сурасам, уул экен деди. Мен бир гана артындагы калың көргөм. Болбосо башкаларын караганга үлгүрбөй, өзүмдөн кетип калдым. Ошентип төрөт үйүнөн кун сарып, шум ажалга уулумду алдырып, теңселип өзүм чыктым. Тириликке аралашып, оор күндөрүм унутула түшкөндө, дагы кош кат экенимди билдик. Дуба кылып, жараткандан үмүтүбүздү үзбөдүк. Анан атаңдын кыялындай эжеңди төрөдүм. Ага удаа сагынды. Анан кичүү кызымды төрөп алдым. Үчөө менен турмуштун түйшүгүнө кирип, туң уулумду унутуп деле калдым. Азыр эми Кудайга шүгүр, баары жакшы. Нааразычылыгым жок. Бактылуу карыдык. Ыйманыбыз, биирибиз менен эле кетели деп, атаң экөөбүздүн тилегенибиз ошол. Бир жакшына жашап жатканда сагын антип шек алдырып койбодубу? Бир аз өзүмө оорудашырдым. Мейли, эми Кудайым айткан тагдырда жашайт экенбиз. Колубуздан башка эмне келмегиле? Же тирүүсүн, же өлүүсүн көрсөтпөдү. Жатсам турсам сагынды көп ойлончу болдум. Бирок тирүүдөй эле сезиндемин. Сөөгүн көрсөм да, көксөөм суйт беле деп кээде ойлоп кетем. Кайра тооба келтирип, тирүү келишин суранам. Деп эне курган көзүмө жаш алды да, кайра кайраттана түштү. Сагындын тирүү экенин, аны көргөнүн айтайын деп барып, Айнур оозун жийип алды. Алгач ушул убакка чейин сагындын жүргөн турганын тактап, анан айтайын деп. Эне унута түшүпмүн. Бул суроону анан берем. Эне, капа болбоңуз эми. Сиз ушундай кылсаңыз, мен кантем? Сизден үлгү алып, сиз менин күзгүм болуп келе жатасыз. Кудайым кааласа жакшы күндөр алдыда. Мен эч үмүтүмдү үзбөй жашап келдим жана жашай берем. Сиздер биздин бешинебизге көп жашаңыздар. Анан жанагы суроону берейин. Шаарда кайсы төрөт үйү, кайсы жылы, айдын кайсы күнү, ким деген акушер-гинекологдор төрөткөн? Ай кызым, эстээр бекем. Бирок үйдө төрөт үйүнөн чыккан кагазым бар. Ошондо жазылган. Ошол төрөт өткөн аял негизги врач экен. Аты, фамилиясы, колу бар. Ошондон көрсөң болот. Эмнеге аны сурайсың? Көргөндө эмне? Деп эне оор үшкүрүп алды. Кызыктын да эне. Балаңыз этип жакшы эле төрөлсө, кандайча жок болуп калат? Артында бир бармак басымгалы бар эле дедиңиз, Кызык, кийин атам жерге берерде карабадыбы? Айттым атаңа, мен аны карамак тургай, көргүң келбеди. Бир сен деп туруп албадымбы? Сени жоготуп алуудан корктум деп. Мейли эне, чарчадыңыз. Эс алың анда, эртең сизге шаарды көрсөтүп келем. Бир жерде жаңы чайкана ачылыптыр. Жумшактап сизди бир сыйлайын. Алдынан кетейин, рахмат. Жөн эле кой. Шаарың кымбат, айланайын. Мага үйдүн тамагынан өтөөрү жок. Алып бергендей болдуң. Балдарыңдын сыйын көр. Мен жатайын. Тиги атаңдардан кабар алайын анда. Опирим Алла. Деп эне курган туруп жөнөдү. Чолпондун жанындагы кыз бир күн чамасындабы өзүнө кадимкидей келип калды. Же күн экени, же түн экени белгисиз дебедикпи, ошол негизде чолпон чамалап жаткан. Чолпондун да баштагы күндөрүнө караганда ооруган жерлери басылып, маанайы ачыла түштү. Ортодогу жымжырттыкты буза тиги кыз сөз баштап калды. Эже, бир нерсе дебейсизби? Андан көрө тунжурап отура бербей таанышалы. Эмнеси болсо да бир кемеге түшкөнүмдөнөбүз. Мен эмнени сүйлөмөк элем? Атым Чолпон. Башка эч нерсе дей албайм. Менин атым Зуура. 18 жаштамын. Турмушка чыга элекмин. Саяк жүрсөң таяк жейсиң дегендей акыбалымды айттырбай түшүнүп турасыз. Кечиресиз мени. Сиз көп оор күндөрдү өткөргөн белемсиз. Сүйлөгүңүз келбесе мен кыйналбайын. Жаш экенсиң синдим. Жаш эле туруп мындай жолго түшкөнүмө эмне себеп болду дейм да? Айдай жанымды айып кылып. Сизчи? Өзүңүз акыл токтотуп калган жаштагыдай сезилесиз. Үнүңүздөн баамдап жатам. Балдарыңызды багып, жолдошумуздун кашында отурбайсызбы? Деп кыз тайсалдабай. Омой кыз көрүнбөйсүң го, деп Чолпон ордунан туруп бир аз басты. Жердин сызы өтүнө катары өтүп, тез заара ушатыкта калган. Уккуңуз келсе айтып берейин. Мен Кыргызстандын түндүк тарабынанмын. Атам менен апам
башталгыч класстарда окуп жатканымда ажырашып кетишти. Апам мени ээрчиткиси да келбей, мен атамдыкынан жалгыз келгем. Жалгыз кетем деп мени таштап кете берди. Көпкө жүрбөстөн турмушка чыгыптыр деп уктук. Атам жүдөдүн кокуй. Мага ким тамак жасап берет деп бир кызын ээрчиткен келинди алды. Мен ошентип арасат калдым. Атамдын жаңы алган келинчеги аябай жоош, жакшы эле. А мен ата-энемдин ажырашып кетүүсүнөн улам терс таасир алып, мүнөзүм таптакыр өзгөрүп кетти. Көйрөңдөгөн, каяшаны катыра берген, тарбиясыз кыз болуп чыга келдим. Байкуш өгөй энем ыйлаган күндөр да болду. Мени кыз тутуп батып калайын дедиби? Же ушунчалык жакшы адамбы? Кыскасы мага түзүк эле имерилди. Макоодой болуп, чагымчыланып атам менен уруштурган күнүм канча болду. Ээрчитип кирген кызын ыйлатам. Апасы жокто урам, ага күн көргөзбөй жатып, арыктатып да жибердим. Менден 5-6 жаш чоң коңшумдун баласы бар эле. Бир күнү адатымча түшкө жакын турдум. Жаталак эшектерге окшоп тоба? Басыштан да эринем. Чоюлуп көчө-жөгө чыксам, ошол мен айтып жаткан бала тамеки чегип отуруптур. Жай басып барып сүйлөшүп калдым. Тамекисин улам-улам соруп, ичиндегинин баарын болушунча чыгарып салгандай үйлөп жатты. Кызыгуу менен карап отурдум. Ошол күндөн баштап тамеки чегүүнү үйрөнүп, кийинки күндөрү кадыресе сурап чекчү болдум. Өзүм 10-класстын окуучусумун. Сабакка барсам барам, болбосо жок. Эрте менен туруш менин оор көйгөйүм эле. Ойгонсом да жата берчүмүн. Сырткы бөлмөдө өгөй апамдын кызы, сиңдим деп кое берейин, дүңкүлдө биш кылып жүрөт. Ал сабакты да жакшы окуду. Экөөбүз бир класстабыз. Менден айына кичүү болчу. Өгөй апам экөөбүз отурганда, чоңойдуңар кыздарым, акыл эсиңер менен таза аткан болгула.